Kur'an'da koltuktağın boyunca kıyamatta bir işe ketibini Allah Teala nasip etsin. Allah Teala büyüğünüzde kutlu berekeli olsun. Şanda olacak koştup duralım, anı deysler. Kolçağımızlar benimle. Kur'an-ı Kerim ejekevişke varında analara keriniz. Agırgönün açkıça yıkarılıp jatat kolçağımızlar menen. Kutuktayım. Yine üstün kuvanışının göz yaşına koyulgundur. Şanda kolçağımızlar olsun. Allah talam har bir sebepkar bolgondurдун. Камчы Кыдыршаевдин үй бүлөсүнөн 20 жыл бою ушул үй бүлөгө кабар алып, нан суусун ташып берип турган жалпы эл жакшыларынан Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына буйруса 20 жылдан кийин заңгыраган момундай үйлүү болуп турат эжекебиз. Эжекебиздин кубанычында чындыгында чек жок. Дархан Сыдыкова жашоосундагы эң оор учурларда да башын тик кармап, алга кадам таштоону чечкен айым. Алгачкы сыноо анын жолдошу менен болгон турмушу. Үй бүлөсүнүн түйшүгү ар кандай кыйынчылыктар менен коштолот. Жолдошу менен эки ара жолго түшкөн. Кыздаркан айым бир күнү автоунаа кырсыгына кабылган. Анын ден соолугу ого бетер начарлайт. Чет өлкөлөргө барып иштеп, жакырчылыкты жеңүү үчүн эмгектенип жүрдү. Ал эми анын өмүрүндөгү эң чоң күрөш. Ал үчүн өзүн жаман абалда түшүнүп, аны түшүнгөн. Ага жардам берүүчү адам жок болгон. Ошол кезде 2018-жылы Кыздаркан айымды Ош шаарындагы баардык медиа тармактары чагылдырган. Жана алардын арасында Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медербек мырза да элге алып чыкты. Бул жашоо мындан ары эскилиги жеткен вагонду уланган. 2024-жылы Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси жана алардын баардык мүчөлөрү Кыздаркан айымдын абалына көңүл буруп, өтө маанилүү кадамды жасашты. Ош шаарынын мэриясы тарабынан вагон снос тагыраагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу алынып салынган. 2024-жылдын көз айларында аба ырайынын начар маалы жан жаап жатканда бул учурга туш болгон эжекебизди көрүп, кайрымдуулук фондунун жетекчиси УКМКнын төрагасына жана өлкө башчысына видео кайрылуу жасашкан. Биздин элдик генерал, эл баатыры Камчы Кыдыршаевичке жетүүсүн суранып кетем. Түнкү саат 1:30-2 болуп атат азыр. Эмне кылышты билбей, айла жок, акыркы кайрылуу сизге ушул эженин мына оор тагдырына кайдыгер карабастан бир маселесин чечип, туруктуу бир үй чечип берүүңүздү аябай суранып кетер элем. Күн сууктап келатат, жамгыр жаап атат, көрүп атасыз. Эртең кар түшүшү мүмкүн. Бул акыбалда бул үй бүлө эртең кантип күн кечирет? Ушул маселе баарыбызды ойлондуруп атат. Бул кайрылуу оң натыйжа берди. Бул учурга чейин аял затына жана муктаж үй бүлөлөргө жардам колун сунуп келген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү эжекенин жашоосун көрүп, кайдыгер карабай Ош шаарынан бир бөлмөлүү жаңы үй алып беришти. Кыздаркан айым үчүн бул үй жашоосунун эң чоң белеги жана мындан ары анын турмушу абдан өзгөрдү. Жаңы үй, жакшырган жашоо шарттары, жаңы башталган өмүр анын балдарына жана өзүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача баштады. Бул ак өргөй кайрымдуулук фонд тарабынан берилип жаткан 33-үчү үй болуп эсептелинет. Ар кимдин жашоосунда кандай гана оор сыноолор болбосун, адамдын өмүрүн өзгөртүү мүмкүнчүлүгү баарыбыздын колубузда. Дүйнөдөгү ар бир аял бактылуу болуп жашоого акылуу.
Ramazan ayının bosogusunda en sonun bir bariki iş çarada sizler menen joluşturганга Kuday Taalaga çeki çok maktoo şükürler olsun. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Akniyet Коомдук Кайрымдуулук фонду тарабынан, Акниет Аманат фонду тарабынан жыл сайын, ай сайын, апта сайын, күн сайын, саат сайын жакшылыкта жарышкан жакшы адамдардын колдоосу менен биз кезектеги фонд тарабынан бүгүн 33-үйүбүздү өз ээсине дагы бир батасында эли жерине, баласына, ата-энесине тууганына бир да эсинен чыкпаган энелик мээрим менен баласын башынан жыттаган мыкты энеге дагы бир үйүбүз тапшырылган турат. Андыктан Акниет Аманат Коомдук Кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдирип, кылым карытсын, ала толуу кыргызды кыйырга таанысын деп дагы бир кол чабыңыздар болсун. Жалпы демеушүлөрдү кошо акбата иретинде болсун. Алакан чапкан колдоруңуздарды периштелер өпкөсүн. Ардактуу ата энелер, кымбаттуу меймандар, бүгүн Акниет Аманат Коомдук Кайрымдуулук фонду тарабынан кезекте коюштурулуп жаткан дагы бир бактылуу инсанга, дагы бир бирешен жоомарт адамдардын жардамында өз ээсине үй тапшырылып жаткан учуру. Ар кимге насип боло бербейт. Балким татаал тагдыр, терең дуанын жыйынтыгы бүгүн көрүнүп жаткан учуру. Анда эмесе чеги жок Кудайга мактоо шүгүрлөр айтабыз. Рамазан айы келди. Алдыңыздарга Рамазан айында жана апам мага сармай менен балдарлаштырганын айтсам, Рамазан айында эң көп жакшы көргөн үн бул атамдын баамдат намазында ооз жапкандан кийинки Куран окуп отурган үнүн жакшы көрчүмүн. Алгачкы Куран тамгасында атамдан үйрөндүм. Ардактуу апалар, аталар, андай болсо алдыбызга кирип келаткан Рамазан айында атайын бир программаларды түзүңүздөр. Бул Рамазанда өзүм жакшы көргөн, мага жаккан монол Куранды жаттап чыгайын, монол сүрөнү. Бул бир ниетиңиз болсун. Бул Рамазанда үйүмө мейман чакырайын, бул ниетиңиз болсун. Бул Рамазанда балдарым менен чогуу намазымды бекемде алайын, бул ниетиңиз болсун. Айтор Куран түшкөн айда Куран окуп, Куран жаттап чыгуу насип кылган болсун. Уулдарыбызды, балдарыбызды, жолдошубузду баш кылып, таравихке барып келдиңизби? Келген болсоңуз мына шириндик жасап койдум деп, аларды да Куран менен жан дүйнөсүн кубаттап сугарган бололу. Андай болсо, ыйык Куран түшкөн ай босогодо турган учурда момундай бир жакшы маракебизде Куран окуп башталууга уруксат бериңиздер. Ары бери баскандар, Куранга болгон урматсый, ойноп аткан балдарыңарды тынчтандырып орунтардан орун алсаңыздар, чөгөлөп алыңыздар, биз Куранга кулак салалы. Кино көргөндө таасирленген жүрөктөрдү көрдүм. Сериал көргөндө таасирленген жүрөктөрдү көрдүм. Ырдын клибин көргөндө таасирленип ыйлаган жүрөктөрдү көрдүм. Бирок Куран укканда таасирленген жүрөктөр азайып баратат. Мына ошол Куранга урматсый болсун. Анда биздин ардактуу Салих Каракөз Куран окуса, анын жанында мына аксакалдарыбыз, устаздарыбыз баш болуп отурат. Ак бата менен бүгүнкү Агыр көзүнүн ачылыш аземин башталууга уруксат бериңиздер. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم tügönüp baratkan Şaban ayının ayağında Üyük Ramazan ayının bosogosunda okulgan özüңdün üyük kerimeti sözlöründün berekeleri menen kol kötörüp alakan jayıp özüңdün suranarыбыз эң мыкты сооп алыш үчүн өзүң даярдаган жаннаттан орун алыш үчүн муктаждарга жардам берип жаткан медеринибизден оңунан солунан көрүнбөй туруп жардамчы себепчи болгондордон алардын ата-энелеринен бир туугандарынан Аллахтан өзүң ыраазы болгон я Рабби. Жасап аткан иштерине ийгилик береке берип ырыскыларын адалдан берген. Эки дүйнөнүн түрдүү апаат кырсыгынан өзүң сактап, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыгына жеткизген. Буга чейин да ушундай иштерди жасап келди. Мындан кийинки жасай турган иштерине да ийгилик берип, жаман көз, жаман сөздөрдөн, бале, апат, жала, кырсык көрө албастыктардан Аллахым өзүң сактаган. Колу көтөрүп, алакан жайып, амин деп отурган баарыбыздын ден соолугубузду чың, алтсаныбызды аман кылып, ыйманыбызды терең кылган абалда жамаатыбыз менен түгөл ыйык Рамазанга эсен аман жеткирген я Рабби.
бүгүnkү үй ээсине үйүн куттуу жана берекелүү кылгын, окулган Кур'андын соотторун кайрымдуу инсандардын өтүп кеткен жакын туугандарына кол көтөрүп күбө болуп тургандардан Кур'анга дуага муктаж болгон ата-эне жана башка туугандарынын руухтарына арнадык. Аллахым алардын жаткан жерин бейишпагы кыл. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. Алатоону ааламга жайылткан дагы бир дин алымы. Чубак ажы устазыбыздын дагы атасы Тайыр ажыбыз дагы мына ушул жерде Тажыбай ажыбыз отурат. Тажыбай ажы атабыз дагы дал ошондой аалымдардын атасы. Бүгүн Чубак ажы устазыбыздын элесинде көз алдыбызда сагынычты аз да болсо, кусалыкты аз да болсо кетирип, атасын көрүп, баласын көргөндөй сүйүнүп отурган учурубуз. Жанында Тайыр ажы устазыбыз отурат. Бу кишилер биздин Ак Ниет Аманат фондун түптөлүшүнөн бери бүгүнгө чейин жаныбызда жүрүп, бата берип, аксакалдык, көсөмдүк, көрөгөчтүк кеп кеңеши менен берип, желкебизден таптап, колубуздан жетелеп, момундай жүргүлө, момундай кылгыла деп батасын берип турган аталарыбыз. Антан мына ушундай ардактуу конокторубузга бир кол чагыңыздар болсун. Кош келиңиздер устаздар, бар болуңуздар. Салтанаттуу кечебизди ачып берүү үчүн Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы, жигиттин гүлү болгон, жүзүндө нуру болгон, басканы тууру болгон, жакшылык кылмайча жаны тынбаган, муктаждардын башынан сылап күлгөнүндө кошо жыргаган Медербек Сапарбаев мырза жаныңыздарда. Колчоңуздар менен. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы келген коноктор, куш келипсиздер. Устаздар, куш келипсиздер. Мына буйруса Уақыт деген зымыраған буш экен. Уақыт өтүп, мына бүгүн биздин Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун демилгесинде жана кайрымдуу берешен элибиздин колдоосунда тапшырылып аткан 33-чү үйдүн ачык аземине куш келипсиздер. Рахмат, урматтуу мекендештер. Албетте ар бир иш чарада, ар бир момундай жүрөктү сүйүнткөн, жалпы момундарды кубандырган иш алдында чындыгында сүрдөйсүң, толкунданасың. Анткени бул бүгүнкү биздин каарманыбыз. Биз 2017-жылы, 18-жылдары бул эжебизден кабар алдык элек. Мына ошол жылдары 10 жылдан ашты вагондо жашаганыма дедилер. Мына ошондон тартып, ошол эле эженин жанында кошо катарлаш Көз Азиз Асылбек деген мырзаны каарыны. Андан сырткары ушул Ош шаарында 80ден ашып калган бетон гаражда жашаган бир чоң атабызды үчөөнү катар коомчулук менен бөлүшүп алып чыктык элек, муктаждыгына себепкер болсок деп. Албетте чоң атабыздын маселеси чечилип, бир кыйла 2-3 жыл кызматын аткардык. Өмүрү 91-92 жашында бул жашоо менен кайтышып дуасын алып калдык. Алла таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин Асылбек каарынын үйлүү болушуна себепкер боло алдык. Мен ушул эженин маселесин ушул 7 жыл аракет жасап, жер бөлүнбөй, жер чечилбей көпкө жүрүп калыптырбыз. Мына Кудайга шүгүрлөр болсун, 2024-жылдын аягында, 25-жылдын башында ошол домдун жака белинде вагон жайгашып, мына ошол вагондо күн кечирип келген 20 жыл. Кыскасы жанагы вагон тоскоолдук жаратып аткандан, снос кылып кеткенден, көчөдө калганынан анан эжебизди коомчулук менен бөлүшүп, биз коомчулук менен бөлүшпөстөн эле ушул 7 жыл аралыгында Ош шаарына канча мэр, канча өкүл болсо анын баарына кирип чыктык. Мына маселе чечилбей отуруп, Кудайга шүгүрлөр болсун. Акыры ушул көчөдө калганда Алла таала жүрөккө салды окшойт. Буну бир сиз чечип бербесеңиз бүгүнкү күнгө чейин чечилип келбей атат деп. Азыркы учурда мамлекетибизге өтө чоң кызматы тийип аткан, жоомарттыгы менен, берешендүүлүгү менен, чечкүндүүлүгү менен эли журтубуздун жүрөгүндө калган Камчы Кыдыршаевди баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ошол кишиге кайрылганыбызда дароо баласын жөнөтүп, үй бүлөсүнүн атынан ушул эжебизге үй алып берди да.
мен аябай ыраазы болдум. 32 үй бүлөнүн бардыгына Алла разы болсун. 32 үйдүн бардыгына коомчулук, эл журт жардам берген болсо, бул эжеге алгыз ушул Камчыбек Кыдыршаевич үй бүлөсүнүн атынан чоң баласы Таймураз мырзаны жөнөтүп, дароо ушул үйдү алып, эжебизди киргизип, муктаждыгын чечип берип коюп кеттилер. Бүгүн тилекке каршы белгилүү себептер менен келе албай калды. Жогоруда айткан эл баатыры генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевичтин үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирем. Анткени биздин бир топ бейтаптарыбызга жардам берип келатат. Экран аркасында коомчулук көрбөгөн, биз канчалаган кайрылган, мына Татынайым деген бейтабыбыз келип калдыбы? Мына ушул кыз 7 жолу 5 жолу Индияга барып келди, ушул кызга жардам берди. Канчалаган 200дөн ашуун бейтабыз болсо, кеминде 10%-на жардам берди. Канчалаган үй бүлөлөргө жардам берип келатат. Албетте ыраазычылык билдирем. Анан коомчулук албетте элден айланса аздык кылат. Эл деген чындыгында биздин Кыргызстан эли, Кыргыз эли ушундай экен. 2018 жылы фондду түптөгөндө биз мынчалык иштерди жасай албасак керек деген баягы көз коркок кол баатыр ушундай ойлор болгон. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына азыр 7 жыл аралыгында 33-үчү үйдү тапшырып атыптырбыз. 200дөн ашуун бейтаптарды Индия, Турция, Россияга алып барып, боор, бөйрөк, көз, кулак ушундай операцияларды жасатканга себепкер боло алдык. Алардын каражат маселесин табып, Индияга алып барып, жанында ыйласа ыйлап, күлсө кошо күлүп, сүйүнүп жүрдүк. Албетте Алла Таала ушул ишке насип кылган экен, буйруган экен. Мына бүгүн дагы сонун керемет иштин бир жыйынтыгына себепкер болуп турабыз. Албетте бунун бардыгына мен чындыгында, урматтуу туугандар, бул бир адамдын, жалгыз адамдын аракети менен болбойт, жалгыз адамдан чаң чыкпайт дейт. Коомчулуктун жардамы менен болуп келатат. Эң негизгиси устаздарыбыз, аалымдарыбыздын ак баталары менен болуп келатат. Аалымдарыбыздын акыл насаат кеңеши менен болуп келатат. Азыркы заманда бир үй эмес, бир чакан, бир навес салыш деле кыйын заман болсо керек. Бирок мына азыр кеми $50,000 ушундай бир квартираны азыр тапшыруу алдында турабыз. Буга чейин 32 үй бүлөнү сүйүндүрдүк. Бунун бардыгы бир учур келип, буйруса тарых жарата турган күндөр келет иншалла. Максатыбыз биз Ак ниет аманат коомдук фонду мамлекетибизде, өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуу жана жакырчылыкты жоюуга колубуздан келген аракетибизди жасап, кызматыбызды көргөзүп берсек, негизгиси Аллахтын ыраазылыгы үчүн бардыгы. Жаштарга бир татыктуу үлгү көргөзүп калсак. Мына коом өнүгүп келатат, коом өзгөрүп келатат, коомдо ыйман пайда болуп атат. Бунун бардыгына түздөн түз сиздердин салымыңыздар чоң буйруса. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, устаздар. Чарсабадыр. Молодецсиз. Ардактуу атабыз, ала тоону ааламга жайылткан эң мыкты перзентти тарбиялап өстүргөн мыкты атага сөз кезегин сунам. Ардактуу атабыз жаныңыздарда Чубак ажы Жалилов устазыбыздын ардактуу атасы Тажбай ажы Жалилов атабызды ушул жерге сөзгө чакырам. Кол чабыңыздар менен болсун. Ассалауму алейкум, туугандарым, оштуктар. Мына бүгүн биз Жалал Абад жергесинен келип, ушул эжебиздин алган үйүн куттуктаганы басып келдик. Ушу Меделинин 33-чү үйүн тапшырып атканына күбө бололу деп келдик. Рахмат. Силердин араңарда бул эже дагы вагондо эмес, жакшынакай үйдө жашаганга акылуу, акысы бар эле. Мына Кудай кааласа жетти. Мен эмне демекчи, мына ушунча апалар, аталар келип бүгүнкү жакшылыкка катышып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Мындан бияка дагы ушундай кыйналып аткан ата-энелерге, балдарга, кыздарга жана башкаларга жакындан жардам көрсөтөлү деген ойлорубузду айтабыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушул ишкананы курган, жардам берген Камчыбек Кыдыршаевичке да чоң ыраазычылык билдирип коелу. Аркасынан калганын бүтүргөн мына Меделинибизге дагы чоң ыраазычылык билдирели. Келип
ушул жыйынга катышып аткан сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Аны биздин сөздүн кезеген биздин фонддун түптөлгөндөн бүгүнгө чейин аксакалдык вазифасын аткарып бата берип, өзү жашы улуу болсо да 20дагы жигиттерден жарышканда артта калбай, 20дагы жигиттер артында калып кеткен жигиттин гүлү болгон дагы бир аксакалыбызды Тайра Аксакалыбызды ушул жерге чакырам. Келиңиз ага. Biz dagı Жалал Абад облусунун Нокен жұртчылыгынын атынан ушул бүгүнкү үй эгеси болуп аткан эжекеге айтарбыз. Алла эжеке сизден ыраазы болсун. Аллах инсанды ар тараптуу сынайт. Сизди бир ушундай сыноо менен сынаган экен. Бир кыйынчылыкта инсандар өзүнө жашала турган бир сыноолор менен өмүр кечип кетипсиз. Алланын айткан жакшы ибадаты бар. Sabır olsam sabırlığının tüm saraltın деген ошо жетип мына Кудай кааласа бүгүн баш керек болуптасыз. Баш кенеңиз кут болсун. Кур'an-ı Kerim'de kırgız tiliga oturup siz менен бизге түшүнүктүү кылып ыйманыбыздын бекем болушуна себепчи болгон дин алымы ардактуу устазыбыз Саид Вахас ажы Дооловду ушул жерге чакырам. Кол чабыңыздарыңыз. Арыбаңыздар, авалар, апалар, кагылайын достор, эжелер, жеңелер, карындаштар, энилер, баарыңыздарды ушул бүгүнкү эжекебизге берилип жаткан ак ордонун ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бир мык бир таканы кармап турса, бир така бир атты таскактатат. Бир ат бир эрди атын чыгарып даңазаласа, бир эр бир элге кызмат кылат дегендей, билинбеген жупуну үй бүлөдө төрөлүп, бирок мыктылыгынан дээринде тынч отура албай кызмат кылам деп аракетинен бүгүн Медер энебиз 33-чү үйүн берип атты. Чын айтайын, көпчүлүгүбүз али 33 жолу тасбих айтканда эринип кетебиз. 33 жолу тасбих айтканда зеригип кетебиз. А булар 33-чү үйүн зерикпей берди. Бале. Пайгамбарыбыз жакшы иш жасаган инсандардын ишин баалап аларга рахмат айта албагандар, алар Кудай Таалага да ыраазычылык айта албайт, шүгүр кыла албайт деген. Андыктан учурдан пайдаланып, ушул эжекебиздин өйдө төмөнүн терең түшүнүп, мыкты заманбап үй алып берген Камчыбек Кыдыршаевичке үй бүлөсүнө, бала бакырасына өзүмдүн жана сиздердин атыңыздарына ыраазычылык билдирем. Аллах Таалам ошол кишиден, Медер мырзанын оң сол тарабында кош канат болуп көрүнбөй жардам берген, кайрымдуулук кылган мыкты эр азаматтардан, эже карындаштарынан Аллах Таалам өзүңө ыраазы болсун. Бүгүн үйдүн ээси эжеке, үйүңүз куттуу болсун, берекелүү болсун. Үйүңүздө дайым 5 убакыт намаз тургузулуп, азан чакырылып, Аллахтын сөзү болгон Кур'ан тилават кылып окулуп, ар дайым дасторконуңуз Аллах Тааланын мээрим назарына илешкен, куттарыган берекелүү, ажарлуу дасторкон боюнча калсын. Дасторконуңуздан дайым өзүңүздүн эң мыкты сыйлуу тууганыңыз, орозо туткандар ооз ачып, анан ооз беките турган куттуу, берекелүү дасторкон болсун. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардыбызга ушундай сонун имараттын курулушуна себепчи болуп, бардыбыздын бактылуу болуп, ак өргөдө жашап атканыбызга да себепчи болгон андалыңыздарга дал ушул Нургелди курулуш компаниясынын өкүлү Жаныбек уулу Жуудар мырзаны ушул жерге атайын чакырайын. Бир кол чаңыздар болсун. Килтейген ушул имараттардын салышына себепчи болгон Нургелди курулуш компаниясынын өкүлү Жуудар мырза келатат. Келиңиз ага. Бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруп аткан Медер мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруп, ушул фондун 33-чү үйү биздин курулуштан болгондугу бул биз үчүн чоң сыймык.
ушул фондун жетекчилерине, көрүнбөй жардам берген бардык инсандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым элдин ушул кубанычына ортоктош болуп, кубанычына себепкер болуп, бактылуулугуна себепкер болуп жүрө беришиңиздерге биз тилектешпиз. Бардыгыңыздар кош келипсиздер. Эже, үйүңүз, ак өргөңүз кут болсун. Көкірек көзі өткір болған, құрыш болған, сөйлесе сөзі шекер, ачуысына ачу қалемпір мұрш болған, мына шындай Алланың құлы жүзінде нұр болған Асылбек Қарекем кел атқанда қол чаппаған қолдым неге көтеріп тұрасыздар білбейді. Жанына, Асыкемдің жанына бізден фонд тарабынан дағы бір бақтылы үйдің иесі болған Орозбек Акемді осы жерге шақырып алайын. Орозбекке келіп қойсаңыз. Орозали. Осы учурда боор алмаштырууда биз менен биргеликте дабаланып келген дагы бир себепчи болгон Амантур досубуз бар. Амантур мырзаны ушул жерге чакырам. Жана Медер мырза өзү баса белгилеп айтып өткөн Татынайымды да ушул жерге чакырам, келип берсеңиздер. Анда сөздүн кезеги алгач биздин устатыбыз Асылбек Каракемде болсун. Урматтуу, ассаламу алейкум, урматтуу ушул жерге келген, ушул жакшылыкка күбө болгон конок жакшылык иштин катышуучулары баарыңыздарга кутман күн каалоо менен биргеликте албетте мен да кубанганыма эмне деп сөзүмдү билбей атам, чынын айтсам. Өзүм үйгө киргенде сүйүндүм. Ушул жерге келген, ушул жерде ушул фондко үйлешкен ар бир муктаж үйлүү болсочу, денсаулыгынан бир кандай бир жакшылык иш болсо, өзүмдүн муктаждыгым чечкендей сүйүнүп кетем да. Албетте бул сүйүнүч көз жашы, эч кимди борун ортоң деген деле оюм жок. Ушул жерге келген урматтуу устаздар, барыңыздардан Аллах разы болсун. Дайыма ушул Медер Сапарбаевдин иштерине себеп болуңуздар. Сатыбакас устаз, ушул Идрис Айтбаев агай, 33 үй берилген болсо, ошол 33 үйдүн ар биринде микрофон кармап ушул агай көкөктөй сайрап турат да. Бул агай мен дагы албетте ушул жакшылыгыма себеп болгон инсан. Чынында ошол 33 үйдүн бири менин үйүм, биринчи болгон үйлөрдөнбүз. Нургелди курулуш компаниясынын насип кылган экен, 33 үй буйруса. Кудай буйруп насип кылса, мындан кийин ушул эки коом биригип насип кылса, булар көп адамдарды үйлүү кылат деп ишенем. Мен дагы ырымдап, үй жок эки үй билен эристе келгем. Насип кылса силердин үйүңөрдөн ушуларда ушул коомдун, балким ушул эки коомдун жакшылыгынан ушуларда илешип калабы деген үмүттө. Мен эмне демекчимин? Бул фонддун албетте көп жакшылыктарын көрдүк. Чынында баламдын муктаждыгы чечилди, үйлүү болдум. Кудайга шүгүр, ошол үйдө жашап атам азыр. Эң негизгиси көрбөгөн адам үчүн деле, бардык денсаулык адамдар неме болгон үчүн адамдар үчүн үй болот экен эң чоң маселе. Бизге ошондор тем более квартиралар албайт экен, булар төлөй албай калат, эптей албай калат деп. Ошол себептен бизге ошон инвалидтердики айрыкча негизги маселеси үй экен. Буюрса Кызыркан же сиз дагы ошо агыргыңыз менен куттуктайм. Насип кылса ушул үйдө тойлор болсун. Мен ишенем, буюрса бул үйлөрдө тойлор болот деп, намазкөй инсандар келет деп ишенем. Балаңызга да Аллахтан салиха жакшы келин берет деп ишенем. Буюрса бул үйгө келин тойго эле эмес, буюрса биз жентек тойго келебиз деп ишенем. Сиз үйүңүзгө киргениңизге мен өзүм үйүмө киргендей сүйүнүп атам. Бул үйлөрдүн жыты башкача. Мен өзүм үйүмө киргенде ар күнү үйүмдүн ар бир комнатасына кирип жыттай берчүмүн жаңы киргенде. Чын эле ушул үй менин үйүмбү деп. Бул мен эмне айтып кетем? Мына буюрса ушул фонддун да жакшылык көргөн башка муктаждар, менин тагдырлаштарым, башка күбө болгон инсандар да бар экен. Буюрса ушул фонддордун дайым бири-бирибиздин жакшылыгына катташып жүрө берели. Эмне айтам? Чын айтсам кубанганыма сөзүм эле жок болду. Кудай таалам дайым ушул тойлордо жүрүш насип кылсын сиздерге. Ушул фонддун каякта той болсо аркасынан ээрчип барасыздар, Ушул фонддун урматтап сүйгөнүңүздөргө рахмат. Ушул фондду кандай сүйсөңүздөр, Аллах таалам сиздерди ошондой сүйсүн иншалла. Кудай таалам устаз, Садыбакас устаз сизге Аллах таалам пайгамбарлык даражасын берет деп ишенем иншалла. Канчалаган элди жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган адамсыз. Сизге өтө тазим кылам. Ушул жерге келип бергениңизге өтө ыраазымын. Чын айтам. Ушундай керемет инсандар бул фонддун достору болуп калганына, мен ушулардын достору болуп калганыма өтө кубанычтамын. Деп аны сен сүйлөп отура бербейм. Мына мындай бактылуу жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ушул абалында да шүгүр келтирип жашап аткан үй бүлөлөр бар. А сен болсо бар жоң бар туруп, сенден өткөн бактсыз адам жоктой башыңды туңгуйга тыгып алып жашап отурасың. Кудайга шүгүр келтиргиле. Мына ушул жанымда турган инсандардын бардыгы сиз менен бизге ибрат, үлгү, сабак болсун. Анда сөзүмдү ары улантып,
биздин жаныбызга мына Алихандар келди, Амантурлар келди, акелерибиз келди, Татыналар келди. Анда сөз кезегине адамдар улантам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз Жалал-Абадтын Сузак районуна караштуу Акчыдан келдик, Талабулак айылынан. Биз дагы ушу турмушка чыгып, турмушум болбой, көп жерлерде кыйналып 20 жыл квартирада жашадык. 3 кыз, 1 уулум бар. Ушул балам оорукчан болуп төрөлгөн. Врачдоне порог деп жүрөгүнүн тешиги жылдан жылга чоңоюп апарбаган жерим калбады. 3 айлыгында больницага түштүк. 6 жашында больницадан чыктык. Ошо мезгилде кыйналып 20 жыл квартирада жашап, айерге көчөбүз, берге көчөбүз, ар кимдин эшигин тазалап, үйлөрүн актап, бар жогун жакшына кылганда үйүмө бошотуп кой дейт. Айерден чыгабыз, дагы бир жерге барабыз, ошентип жүрдүк. Акыры үй таппадым чынында. Бир Кудай билет, бир өзүм билем. Ажатканага айланып кеткен үйдө дагы жашадым. Ушул оорукчан балам менен кыйналдым, өтө кыйын азап тарттым. Ошол мезгилде бир эле Кудайдан сураппын, Алла, өзүң бизге бер деп. Пендеден сурашты билбеген экен. Алладан эле сурап эле, жалбырап эле, жалбарып. Өзүм ач калсам да балдарыма бөлүшүп берип тамагымы. Күнү келгенде көк алманы жеп, ашказандарым ооруп кыйналгам. Ошентип жүргөн мезгилимде ушу Кудай Таалам ушу медери баламны мага туш кылган экен. Ушул балам келип, бизди көрүп, текшерип, бар жоз карап, продуктларыбызды апарып. Ушул медери балам келгенде балдарым сүйүнөт, апа медер акам келет, бүгүн бизге курсагыбыз тоет деп. Сумка нандарды, ундарды, продукты бар жоғызды көтөрүп апарат эле. Өтө кыйналганбыз. Ошентип жүрүп, цементтен, түгүз дагы цемент, жамбаштардагы бетон, ошондой сыз эле мынандайдын үстүнө эле бир эле палас салып жашаганмын. 4 балам менен кыйналып, ошо мезгилде балам барып медер бизге продукты ташып, ушу баламы көрүп, эже балаңыз, балам ушундай оорукчан. Анан доктурга алып бардык. Доктор бул бала качан эле операция болуш керек эле жүрөктөн деди. Баламын абалы өтө кыйын эле, 6 жашында басты. Ушул медер баламга биринчи жараткан Аллага разы болуп, чексиз мактоолор болсун дейм, шүгүрлөр болсун дейм. Экинчиден элиме, медерге өтө разы болуп келем. Ушул баламы биринчи операцияга алып келди, ушул балам медер. Андан кийин үй салып берди. Үйлүү болдук, мага бир жомоктой болду. Кудай Таалам ушундай эле бизди али ажатканага айланган үйдөн алып чыгып эле бир сонун жерге киргизип койгондой сезилип, ушу медер балама, элиме Аллага разы болуп келем. Ушул баламын азыр мектепке барса, бир жумада 3 күн окуйбуз, кошо барам, кошо келем. Ушу баламдан үмүт кылам. Ушу балам акылдуу, исаптуу, имандуу болсо экен. Апа, мен сизди ажыга, умрага алып барам дейт. Алла айтканым келсин балам дейм, мына экөөбүз чогуу жүрөбүз. Ушу баланы ушинтип жакшы болуп чоңойгонуна жараткан Алла, экинчи элим медер себепчи, айнанайым бир туугандарым. Чын эле муну укам айткандай, шүгүр кылышыбыз керек экен. Алт саныбыз аман, бар жогубуз көзүбүздү көрсөтүп, путубузду басырып койгонуна, рызкыны берип атканына шүгүр кылышыбыз керек экен. Бир убакта мен ачка отурганда деле эч наразы болбогом, эч хаба болбогом. Ошонусуна ham шүгүр кылып отургам, күнү келгенде тамак жебеген күндөрүбүздө ham разы болуп шүгүр кылып отургам. Ушу медердей балдарыбыз көп болсун. Медерден үлгү алган балдар көп болсун. Мен эшикти какпаган, эшигим калбаган. Балам чоңойгондон кийин ага буга 1-2 жалдарды манан эч ким карабады. Эми бияга Кудайдан экен, бизге ким жардам берет балам? Алладан бөлөк айла жок. Аллахым өзү бир нерсени көрсөтөөр деди биле, мына медер мырза жакшынакай баламы бизге туш келтирип, мына бар жокту бизге ушу медер балам жеткирип берди. Балам операция кылдырды. Аллахым буйруган экен. Үйлүү жайлуу болдук. Азыр жакшы. Өтө Кудайга шүгүр. Медер балага өтө разы болуп кетем. Балам, алтын башың аман болсун, өмүрүң узун болсун. Сени тарбиялаган ата-энеңе рахмат. Бактылуу болгун. Кандай кыздар карап айтат ушундай баланы? Карагыларчы, эми той баштайлы балам. Тойлор кылайлы, үйлөн, сен абалалуу, чакалуу бол. Тоюңда мен барып кызмат кылайын. Айнанып кетейин. Майлы туугандар, сиздерге да рахмат, көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн. Акаңа рахмат деп кой, медер акаңа. Ага, өзүнө узун болду, бактылуу жаса. Бала чага болду. Оразалига анандай кылчабы жарашпайт. Оразал чоңойгондо ким болосуң? Гаи. Гаи болот экен. Ол чаапаңыздар.
Азаматсың, егішкәсің ай. Аданара сөз кезегін olan там, еле, бар болыңызын ай. Көп жашаңыз. Көз жашыңыз жанан қуаныштың көз жасына айланып қана жүре берсін. Емі гайдан кейін гайы қаракем жаннат тұрып. Емі татынаға сөз кезегін берілі. Келіңіз. Эже үйіңіз құтты болсын, құттықтаймын. Болчамыздар 5 жылы Индияға апарып давалап, мына Медер мырза өзі себепші болып, мына Медеке, микрофон сізге берейін. Рахмат. Мына ушул кыз 2018-19-дан бери 5 жол Индияга барып даарыланып келди. Мына ушул кыздын дагы жакшы болуп кетишине Камчыбек Кыдыршаевичтин чоң салымы бар. Мына азыр бул кыз ушул жаңы 1 жашар малына колго көтөрүп, элден каражат чогултуп, чуркап, ушинтип жүрүп, мына Кудайга шүгүр азыр сонун болуп, мына жакшылыктын үстүндө себепкер болуп, мынантип баардыгыбызды сүйүндүрүп турат. Мына буюрса жакын күндөр бул операцияга да барып келди. Анан буюрса аты менен жакшы жаңы үйлүү да болуп калды. Жаңы болсаңыздар болсын, татына кызыбыз. Татына, чыңайганда ким болосуң? Доктор болады екен. Бір болса болыңыздар Ақбата ерінде. Чоң рахмат. Аданар ағаларым тұрат жанында кезіктеп сунам микрофонды. Келіңіз. Енеңіздің жардамымен мұны жаныңызда жүрсе баяғы жақшының қадырын жақын білмей жат білеттей. Жаныңызда жүрсе мұндай жөнөкөй адам қатар сүйлеп жүрөткөн сунаа келип бизге дагы Алладан. Аты жаман оорменен ооруп калып Индия мамлекетине биз да барып келгенбиз былтыр мурдагы жылы. Ошондо Медер энибиздин бир ооз сөзү менен, бир звоногу менен ошол баягы түшүбүздө көрбөгөн мамлекетке барып калдык. Ошо энибиздин бир ооз сөзү менен, бир звоногу менен ошол жакта биз эч ким тааныбаган инсандар тосуп алып, ошол жерде сыйлап бизди. Үйүбүздү үйдөй, машинебизди таксибизди, больницабызды больницадай ол баарын камсыздап, ушу энибиздин бир ооз сөзү менен. Ошондо билип отурабыз да энибиздин кадырын. Жанында жүрсө билбейт экенсиң. Эним чарчаба, арыба, кылган иштериң берекелүү болсун. Аллах Таала ошо жакшылык иштердин үстүндө гана жүрүшүн насип кылсын. Рахмат баарыңыздарга. Эжеге үйүңүз куттуу болсун дагы бир жолу. Жакшы адамдардын жардамында Кудайдын колдоосу менен дардына дава таап, арманы, арзуу кылган ниети бардыгы орундалып ишке ашып үйлүү болуп, агыргөл болуп, Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте эң бактылуу жашап аткан эки жагымдагы мына ушул инсандарга чоң ыраазычылык, терең ийгилик, бакыт каалап, бир кол чаап коңуздар орунда калса атайын. Чоң рахмат. Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан ыраазычылык баракчаларды окуп коюуга уруксат бериңиздер. Ыраазычылык баракчасы. Урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Сіздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана уюштурууда өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, өлкөбүздөгү социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөлөрдүн үйлүү болушуна кошкон салымыңыздар үчүн Ак ниет аманат фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Ак ниет коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Сапарбаев Медербек Мусаевичтин кол коюшу менен. Дал ушундай ыраазычылык баракча ардактуу Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматовичке ыйгарылат. Албетте бул баракчаларды атын атсаң кутусу үйнөт. Көмүскөдө көрүнбөгөн баатырларды атап кое берели. Адан ары биз фонд тарабынан бирге өзүбүз атайын иш ордуна зыярат менен барып, бул баракчаларды ыйгарабыз. Ыраазычылык баракчасы Нуркелди курулуш компаниясынын жетекчиси Жоробай уулу Манасбек мырзага ыйгарылат. Өкүлү келип болсоңуз. Шар болчаңыздар болсун. Ак ниет аманат коомдук фондунун, кайрымдуулук фондунун дагы бир ыраазычылык баракчасы урматтуу Ташиев Таймураз Камчыбековичке ыйгарылат. Мен узатпайын сөзүмдү, көрсөтпөйүн өзүмдү, калган каткан кептерди, кыздар каны жеп үйүнө, той болгондо сүйүнө, кадарыбыз кемибей, кайрадан келип үйүндө, ошондо да жан дилден ак тилектер айтады,
Ağa çeyin barımız bugünkü olğan iş jara razı bolup kaytalı sebepçi olğan kamçılık atına zatı jaraşkan ağabızdın ırdadık kelbey kaldın alısta belgili jumuş taraptan eminesi bolsa da Alatoğunun baktına törülgön oşol kişiler razımız silerge elge jaktın işinger atanın oğlun ekendip atına zatı jaraşkan uğludadan rahmat mınan jakşılıkты taratkan je bolbosa bul jerde ak niyet amanat mına fondunan kızmat dese toktoboy tak sekirip ordunan jegen aşın jebestен жерге koygon kişi var öz ömürün kızmatka elge koygon kişi var Mederbektey kişinin ulular başkan izi var aylanayım medekem Bekem bolup den soluk orvanı sılayım Cana saydı vakas ustazım Organ nuktum deyip gömülün ustamından son soluğanı sılayım Canane Bizdin acı gelir aytkanday Avalganday tapkanday Emi den soluk kımbat barınan Anan akçoğluk kımbat barınan Husulculu medeke bir akçoğluk tappasan andan üylönbösöң tarınam Oğan ayık tuğandar medekem kızmak dese toktomoy Aldı göstoy ak konut gülönsün çıngılayım O binde koldu çapsanar Husulculu medeke üylönsün çıngılayım Kızlar kanecem kandaysız Kudayım süygön candaysız Bugaça vagonga geldin tağınıp emi can açkış kolga karmaysız Ordumuzdan turunuz ber göstoy jılыңız Janыбызга geliniz Sizdi sıylap butuktap mına jыйын alıp turgan eliniz Köpten kütkön iş jara mına suktanıp karap biz kana Anda jыйын tıktaylıň emimiz Saydı vakas ustatım Ordumuzdan tursanız ber göstoy gelseňiz Medermenen koşulup Canında birge çoğulup açkıştı koşa verirseniz Anandağın aytarım Ardaktığımına tacıvay atamdı da baykadım Tayracı koş bolup silerdağı toktolup Canımızga gelgile Özüңөр başta perdiңер jыйын tıktap Kayrıdan batan vergile Oğan ayık tuğandar Toygo toylor ulansın Alatoğunun adamları mından keyin Kırgızstandan jalan jakşılıkты ugalsın Ar bir mınan atene baldarынан buyursam Mederdey bolgan mırzalardı tarbiyalap çıkarsın Andan uzatpayın sözümde Kızlar kanday ejeme Kana bir katı kol çapkıla kuvanıp kular ugalsın Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Hoş geldinizler urmatlı konuklar. Sizlerge tereң taazim kılan urmatlı ustazдарым жана ошондой эле мага Куран үйрөтүп аткан, мени колдоп турган устазаларым, мени көрүп каларсыздар. Биринчиден айтарым ошо таянганым жалгыз Аллахыма чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр кыламын. Ошондой эле ушул менин үнүмдү жеткирген урматтуу генералыбыз Камжыбек Кыдыршаевичке менин үнүмдү жеткирген ошол Медепек уулубуз терең ыраазычылык билдирем. Аллахым ыраазы болсун балам. Ошол мага үйдү белек кылган 30 жылдан бери чечилбей келген көйгөйүмдү ошо бир күндө чечип берген ошо генералыбыз Камжыбек Кыдыршаевич генералыбыздын үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул үй бүлөгө чың денсаулык, берекелүү өмүр жана эки дүйнө бактылуулук берсин. Аллах таалам дагы да илим билим даражасын көтөрө берсин. Эч качан оорубасын. Аллах таалам бардык кылган дуа тилектерин кемчиликсиз кабыл кылсын. Ар дайым ушундай элдердин колдо жок муктаж инсандардын ушундай бир жакшы ушундай бир эмелерине себепчи болуп жүрсүн. Ошо Аллахым ыраазы болсун. Мен чексиз кубанычтамын. Агыр күнүнө эсте бир колчоңуздар болсун. Эжиге куттуктайм. Ал эми жаңыдан ушул Нургелди курулуш компаниясы куруп берген ушул курулушка жаңыдан көчүп келе жаткан жалпы коңшулар коңшулчугуңуздар бекем болсун. Кудай таала бейиште де бирге коңшулар тургандардан болсун кылсын. Ыйык Куран-ы Керимди алып келип устазыбызга берсеңиз, устаз өзүңүз алсаңыз, ачкычтуу болсо, ардактуу биздин Тажыбай ажы өзүңүз колуңузга кармасаңыз, ал эми жай намазды болсо, Тайыр ажы өзүңүз колго алыңыз. Ал эми таспени болсо, аба сиз кармаңыз дагы колуңузга. Теспени кармаңыз. Эми үй ээсине Кыздархан эжекебизге
официалдуу түрдө калың элдин алдында шаңдуу кол чабуулардын коштоосунда мына ушул куттуу белектерибизди ыйгарып алалы. Келиңиздер анда. Мархум Чубагачы устазыбыздын колу менен мына ачкычтар атасында келиңиз устаз. Кирип келе жаткан Куран түшкөн ый Рамазан айда дайым үйүңүздө Куран үнү өчпөй жаңара берсин. Буюрса бир канча жолу хатым кылганга жетишет деп ишенем. Тажвид аралашкан эң мыкты көрүнүктүү Куран эч качан чаң баспасын. Куранды колтуктаган боюнча кыяматта бейишке кетүүнү Алла Таала насип этсин. Алла Таала үйүңүздү куттуу берекелүү болсун. Шаңды кол чабып коштоп туралы, кандай дейсиздер? Кол чабыңыздар менен. Куран-ы Керим эжекебизге ыйгарылды. Андан келиңиз. Агыргөнүн ачкычы ыйгарылып жатат, кол чабыңыздар менен. Куттуктайм. Андан дал ошол жай намаз ыйгарылат, келиңиз теспеси менен эне. Мына ошол колуңузга кармап, энебиздин кубанычынын көз жашына күбө болгондор. Шаңды кол чабыңыздар болсун. Аны биze лента кесүү аземинин башында жыйынтыктоо сөз биз Медер мырзанын өзүнө. Акниет Аманат коомдук кайрымдуу фондунун төрагасы Медер мырзага кол чабыңыздар менен микрофон сунайын. Рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы келген коноктор. Мына буюрса бүгүн дагы да бир сонун керемет өлкөбүздө жаңылык, жакшы кабар болуп турат. Албетте орозонун алдында Аллах Таалам ар бир себепкер болгондордун Камчы Кыдыршаевдин үй бүлөсүнөн 20 жыл бою ушул үй бүлөгө кабар алып, нан суусун ташып берип турган жалпы эл жакшыларынан Аллах Таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына буюрса 20 жылдан кийин заңгыраган момундай үйлүү болуп турат эжекебиз. Эжекебиздин кубанычында чындыгында чек жок. Мен азыр ойлогон нерсе болду да. Анткени Камчы Кыдыршаевич Тажыбай Ажабабыздын уулу, биздин дин алымыбыз, устазыбыз, белгилүү Орто Азияга белгилүү болгон Чубагачыны аябай сыйлайт эле, урматтайт эле. Дайыма алдына салып, кайсыл жерде болбосун жанында алып жүрөр эле. Мына мен азыр ушул ачкычты чындыгында Камчы Кыдыршаевич өзү келсе дагы Тажыбай агама берсе эле тапшырып бериңиз деп. Болбосом устазыбыз Раматтылык Чубагачы көзү тирүү болгондо ушул иш-чаранын башында устаздардын, алымдардын катарында сонун болуп турар эле. Эми жаткан жери жайлуу болсун. Албетте ушул устаздардын, ак баталардын аркасында урматтуу жаштар, мына кичинекей моторойгон бөбөктөр, мына бүгүнкү күн өзү эле бир тарбия сабак иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат устаздар. Алла ыраазы болсун. Келиңиздер эми эжебиздин ак өргөсүнө лентасын кесип, үйгө кирип, даам татып чыгалы баардыгыбыз. Канаке, бисмилла. Ардактуу меймандар, азыр биз болсо устаздар менен биргеликте мына лента кесип, адан ара ак өргөгө кирип, куттуу үйгө, куттуу кадамы менен из таштап, нан кобуз тийип чыгышат. Ага чейин сиздер болсо кичбейилдикке оң тарапта дасторкон түздөлдү. Мына ушул жерге акырындап биргеликте даам татып, менин балдарымдан да ушундай жакшы адамдар чыксын, менин урпагымдан да берешендер чыксын деген ниет менен ар бир дасторконго даам татып ооз тийесиздер. Кудай үчүн жайылган дасторкондон ооз тийсеңиздер, ошол жеп аткан тамактар дениңиздердеги ооруга дарт болсо дава, шифа, дары иретинде болот экен. Ошондуктан Кудай үчүн бул дасторкон жайылды. Эми сиздер уялбай, тартынбай ар бир дасторкондогу нематтарга бисмилла деп чын жүрөктөн ооз тийиңиздер да сиздер үчүн жайылган дасторкон таштап кетпеңиздер. Мына бул жерде биздин балдар, кыздарыбыз бар, кызмат кылып аткандар бар. Анда конокторду тейлегени баштаңыздар. Кызматкерлер, кыздар, мына бул жерден аксакал апалар, аталарына ар бирин ошол столго тарта бериңиздер, жүрүңүздөр. Кош келиңиздер дагы бир рет. Алдыбыздагы ыйык Рамазан айы дагы бир рет куттуу берекелүү болсун. Баллигна Рамазан деп дуа кылат элек. Рамазанга жеткир я Раб деп дуа кылат элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай. Мына жетип келип атабыз, Кудай буйрса. Рамазан берекелүү болсун, Алла Таала амандык, жакшылыктар болсун. Алдыдагы келерки жакшылыктарда жолугушканга чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.
Bilmezsin. Kana acaba bir dua kılınca. Amin. Bunlardan iyice gelini kutlu bayan düğünlerden olsun. Amin. Kuşluyla nuruyla kız çıkarıp. Amin. Bundan bir yaka baktulu yaşa. Amin. Dileklerin budayım kavuştu. Amin. Allahu Ekber. الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم صل üyesinin can düğünösün bütbarının jaşoolorun Allah taala nurdan kılı ya Rabbi. İşlerine iyilik verip den soğuktaran çöndürün. Uşul işlerge sebepçi olgan mederinimizde üy alıp bergen Kamçıbek Kıdırşaevичти özlörün, ata-enelerin, bir tuğanların Kur'an'ın nuru menen nurdan kılı ya Rabbi. İşlerine iyilik verip den soğuktaran çöndürün. Uşul ejekebizden jaygan dastorkonun ajarlı, berekeli kutlargan dastorkon kılgın. Algan üyün, girip yaşavatkan üyün Allah Taala kutlu berekeli kılgın. Daim buyruğun atkarılıp sen tıygandan kıyılıp, sözün bölgün Kur'an daim жаңырып okulup turatugan üylerden kılgın ya Rabbel Alemin. Okulgan özünün ıyık sözlerinden fayda olgan soğuktan bütbarın, şul üyesine hizmet kılganlardan kol kötörüp amin de oturgan barnan Kur'an'a duaga muhtaç bolgan jakınlar olsa Allah onların ruhlarını arnadır. Allah'ım onların jaktan jellerini beş bağı kılgın bir rahmetike ya. Allah'ım razı olsun.